Assalamu алейкум, урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр. Сиздер менен жаңы сабагыбызды чогуу баштамакчыбыз. Бүгүнкү өтүлө турган тема сүкүндүү мим эрежеси. Эсиңиздерде болсо керек, биз буга чейин сиздер менен биргеликте сүкүндүү нун эрежесин өткөнбүз. Сүкүндүү нундагы 4 эреженин ар бирине токтолуп өткөнбүз. Ошолорду эгер кайталап кое турган болсок, сүкүндүү нун жана танвинде 4 эреже бар. Алардын биринчиси изхар, иклаб, идгам жана ихфа. Ал эми бүгүн сүкүндүү мим. Адаттагы биз көрүп таанып жүргөн мим ошол сүкүндүү болуп келгенде ошондо 3 эреже бар. Ушулар тууралуу бүгүн сиздер менен кенен токтолмокчубуз. Сүкүндүү мимдеги 3 эреженин эң оболкусу биринчиси идгам шафавия. Же буну кээ бир китептерде кунналуу идгам мислайн деп атайт. Айырмасы жок, кайсы менен атаган болсо дагы. Экинчиси ихфа шафавия, ал эми үчүнчүсү изхар шафавия. Биз буга чейин идгам, ихфа, изхар деген сөздөрдү сиздер үчүн жаңылык эмес, тааныш. Сөзмө сөз которгондо идгам деп эмне дедик? Тажвид илиминде бир тамганы экинчи бир тамганын ичине киргизүү болгон болсо, ихфа деген кайсы бир тамганы жашыруп окуу, ал эми изхар деген ачык даана окуу. Буга жаңы кошумча шафавия деген сөздөр кошулуп атат. Шафатун деп, демек идгам кылабыз же ихфа кылабыз, изхар кылып окуйбуз. Шафа эки эриндин ортосунда. Бисмилла, эмесе идгам шафавия тууралуу мисалдар менен токтолобуз. Идгам шафавия же кунналуу идгам мислайн. Биз идгам шафавия деп айтканыбыз жакшыраак болот керек. Анткени 3 эрежени идгам шафавия, изхар шафавия жана ихфа шафавия деп айтканга дагы, эстеп калганга дагы оңой болот. Идгам шафавия деп эрежеси кандай? Сүкүндүү мим тамгасына жолукканда мимди мим тамгасынын ичине киргизип дымак менен окууну айтабыз. Сүкүндүү мим тамгасына жолуккан болсо, эки тамганы бири-бирине ичине киргизебиз. Өзүңүздөр билесиздер, бир тамганы экинчи тамганын ичине киргизип окуу эрежеси бул идгамго. Ошол эле идгам эрежеси болгону шафавия. Карайбыз. Ин кунтум муъминин. Биринчи мисалда. Ин кунтум муъминин. Бул жерде ихва эрежеси эсиңиздерде бар. Булдан дагы ихва. Кунтум. Карагыла. Сүкүндүү мим. Атайын мен мимдин үстүнө сүкүн койбодум. Анткени Куранда дагы мимдин үстүнө сүкүн койбойт. Биз ажыратып билүүбүз үчүн. Аслында мындай сүкүн бар. Карайбыз. Сүкүндүү мимге жолукту. Эреже айтып атат. Ушул мимди кийинки жолуккан мим тамгасынын ичине киргизип дымак менен окуу. Бул мындай сүрөт болуп калат. Мына, мол жерде турабыз. Кунтум муъминин. Экинчи сөздө алт'амахум мин жу'. Сүкүндүү мим, өзү сүкүнү бар, Куранда койбойт, ошон үчүн бизге дагы оңоюраак болуш үчүн мен атайын сүкүндүү мимге сүкүн койбой жазып атам. Караңыздар. Эгер коюла турган болсо, айырмасы жок. Алт'амахум. Мына, эки мимди бири-бирине байлайбыз. Ушул жерде турабыз. Алт'амахум мин жу'. Анткени бул жер ихфа эрежеси. Ихфа деген нунду жи тамгасынын чыга турган жерине жашырып. Өтүлүчү бүгүнкү биздин негизги темабыз бул. Идгам шафавия эрежеси. Ат'амахум мин жу'. Же болбосо дагы бир мисал. Валахум ма яштахун. Валахум сүкүндүү мимге жолукту. Түшүнүп калдыңыздар болуш керек. Кантип окуйт экенбиз? Валахум ма яштахун. Ошондой эле. Халакунакум мин тураб. Халакунакум мин тураб. Мимди, сүкүндүү мим тамгасынын ичине киргизип,
идгам кылып окуйбуз. Идгам шафавия. Шафатун деп эринде айткан болсо шафавия, эки эриндин ортосунда идгам кылуу. Окуп көрсөңүздөр мына, эки эрин бири-бирине тийген жерде кармап атабыз. Контум, том, ошон үчүн шафавия. Контум, эки эриндин ортосунда кармалып аткандыгы үчүн идгам, кандай идгам? Шафавия идгам. Бардыгында ушундай. Кыскасы, сүкүндүү мим тамгасына жолуккан болсо, Куранда кайсы бир аятта, кайсы бир сөздө кездешкен болсо, алгачкы мимди кийинки мим тамгасынын ичине киргизип, дымак менен окуу идгам шафавия деп аталат. Сабак түшүнүктүү эле болуш керек. Кыска жана нуска түшүнүктүү жок. Сабак баарыбызга түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз. Колдон келсе, Курандан ушул эрежелер кездешкен аяттарды, сөздөрдү таап, өзүңүздүн үстүңүздө иштегениңиз жакшы болот. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө ассаламу алейкум.